11 каналында аварай тууралуу маалымат, аны мен Гүлүм Эркинбек кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач маанилүү жаңылыктарга токтобосок болбойт. Гаитиде метео бороонунун кесепетинен курман болгондордун саны 1000 кишиге жетти. Буга чейин жабыркагандардын санын 350 киши деп айткан болсок, жабыр тарткандардын саны күн сайын өсүүдө. Буга байланыштуу жергиликтүү бийлик жабыр тарткандар үчүн 3 күндүк аза күтүүнү жарыялады. Метео бороону аймакта акыркы 10 жыл ичинде эң күчтүү бороон болуп калды. Багам аралдарынан кийин ал Гаити менен Кубага келип, бороон учурунда дөшөрлөгөн жамгыр жаап, каттуу шамал болду. Гаитиде ал сел жана жер көчкүлөргө алып келди. Бороондордон өлгөндөрдүн көбү чакан шаарларда жана кыштактарда жашагандар. Алар түштүк жээкте жашашкан, көпчүлүк жыгылган дарактардан, кыйраган имараттардан жана жээгинен ташкан дарыялардан өлдү. Спутниктеги сүрөттөр боюнча шаардын 80% кыйраган. Өлкөдөгү кырдаалды да көзөмөлдөп турабыз. Азырынча Кыргызстан жана ага кошуна жайгашкан өлкөлөр боюнча аба ырайы менен тааныштыралы. Кытайда кыргыздар жашаган Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында эртең күн ачык бойдон калат. Абанын температурасы Ак Сууда 22 градусту түзсө, Үрүмчү шаарында буга салыштырмалуу төмөн болмокчу. Казакстандын түндүгүндө аба ырайы туруусуз, ошондуктан Астана шаарында жаан жаап, абанын температурасы Алматы шаарына салыштырмалуу төмөн болмокчу. Өзбекстанда да жаан-чачын күтүлбөйт. Бул жерде күн сайын ысык болгондуктан абанын ымдуулугу башка өлкөлөргө салыштырмалуу төмөн. Түркмөнстанда да асман ачык болуп, термометр көрсөткүчү жогорку көрсөткүчтү көрсөтүп турат. Тажикстанда да асман ачык. Борбор калаасы Душанбеде 23 градуска жылуу болсо, Хоро-Көрөндө 21 градусту көрсөтөт. Баткенге жакын жайгашкан Хожен шаарында 26 градуска жылуу болмокчу. Кыргызстанда 11-12 октябрда дыйкандар үчүн аябай ыңгайлуу аба ырайы күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда күн ачык болуп, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Ошондуктан шашпай түшүмдү жыйнай берсеңиздер болот. А биз болсо 11 каналында аба ырайы тууралуу алдын ала эскертүү берип турабыз. Көрүшкөнчө.